Шаардын күнбатыш тарабында жайгашкан номер 16 Ыйман балдар бакчасында учурда 150, ал эми мектеп-интернат аймагындагы экинчи филиалында 154 жеткинчек тарбияланууда. Калктын санынын өсүшү менен бакчаларга болгон муктаждык облус борборундагы негизги маселелердин бири. Алсак ушул эле бакчага ушул тапта дагы 86 тестер электрондук кезекте турат. Ак Коргон аймагында балдардын кезекке туруусу бала бакчага болгон мукташтык өтө чоң болчу. Анан эми биз бүгүнкү күндө ошол 50-60 баланы камсыздайбыз. 50 орундук имарат салынып атат. 50 баланы камсыздасак да бул биз үчүн чоң ийгилик деп билебиз. Эми кезекте турган жаш жеткинчектердин тилектери да ишке ашканы турат. Анткени алар каттоодон өткөн номер 16 Ыйман балдар бакчасынын кулачы кеңейип, ушул күздө дагы 50 баланы бакчага тартуу алдында. Тагыраагы бүгүн аталган бакчанын 3-чү жаңы имаратына салтанаттуу түрдө капсула салынып, курулуш башталды. 50 орунга ылайыкталган объектинин жалпы наркы 6 миллион 103 миң сомду түзгөн. Бул каражаттын 1 миллион 202 миң сому шаардык бюджеттен бөлүнгөн. Ал эми 4 миллион 901 миң сому Австралия өкмөтүнүн Москвадагы элчилигинин түз жардам программасы аркылуу каржыланган. Долбоорду МСДС-ПКЖ коомдук фонду ишке ашырып, имаратты куруу сынагынан Нарынстрой сервис жоопкерчилиги чектелген коом утуп алган. Долбоор Австралия өкмөтүнүн Москвадагы элчилигинин түз жардам программасы аркылуу каржыланып ишке ашып жатат. Биз былтыркы март айында ошо долбоор жазып, ошо долбоорубуз колдоого алынып, түз жардам программасы тарабынан ушул 4 миллион 901 миң сом каражаты которулуп берилген. Шаардагы бала бакча маселеси муну менен гана чечилип калбайт. 40 миңден ашуун калкы бар калаада дагы 3 бакчанын имаратына муктаждык бар. Бул үчүн жеке ишкерлерге, эл аралык донорлорго жана фондторго кайрылуулар улантылып жатат. Белгилей кетсек, ушул жылдын жай айында шаардын борбордук бөлүгүндөгү Түркия Республикасы тарабынан салынып жаткан 100 орундуу бакча пайдаланууга берилет. Буну менен бакчага болгон муктаждык чечилбейт. Биз бакча салуу боюнча азыр араб фондторуна тиешелүү ишкерлерибизге дагы кайрылып жатабыз. Биз бала бакчаны шаарда көбөйтүшүбүз керек дагы. Жаңыдан гана капсуласы салынган бала бакчаны жаңы окуу жылына чейин бүткөрүү планы бар. Курулуш бүткөн соң МСДС-ПКЖ коомдук фонду бир тайпаны керектүү эмеректер, окуу куралдары жана башка жабдуулар менен камсыздап бермекчи. Аталган фонд облуста ишмердүүлүгүн жүргүзгөн 2007-жылдан бери 24 бакчаны оңдоп түзөөдөн өткөрүп, 4 бакча куруп берген. Гүлзат Мокенова, Адлет Алмазбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары.